Урматтуу мекендештер, биз кайрадан суроо жооп эфирин баштадык. Андыктан кызыктырган суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Эгерде видео YouTube'га жүктөлгөндөн кийин көрүп жаткан болсоңуз жана суроо пайда болсо, ошол жерге дагы комментарий жазып кое берсеңиздер боло берет. Жана мен ушул сиздер тараптан келген суроолорду чогултуп, кайрадан ушул эфир уюштурган учурларда, мисалы TikTok'тон же болбосо YouTube'дан ошол жерде окуп туруп, ар бир суроого жооп бергенди аракет кыламын. Азыркы учурда мен 10 суроону жазып аламын. Ушул 10 суроого жооп беремин. Ошол эле учурда TikTok'тобуз азыр. Сиздер тараптан суроолор келсе, аларга дагы өз учурунда жооп кылып турмакчымын. Эгерде баракчаны биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз же каттала элек болсоңуз, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюшуңуз керек. Анткени сизге керектүү болгон, сиз үчүн пайдалуу болгон маалыматтар байма-бай чыгып турат. Демек, сиздер тараптан келген алгачкы суроону мен окуймун. Какырыкты кантип кетирсек болот? Какырык бул организмдин коргонуучу бир фактору да. Айталы биз ажатканага барабыз, бир күндө бир канча жолу. Анан ошол учурда алейкум ассалам, жакшы рахмат өзүңүз. Организм зыяндуу нерселерден бошонот. Ошол сыяктуу эле биз какырган учурубузда дагы бизге керексиз болгон нерселер сыртка чыгат, микробтордон кутулабыз. Мен баарымын, рахмат. Ошондуктан какырыктан эч убакта бир муну жек көрбөшүбүз керек. Какырыкты жек көрбөшүбүз керек. Бирок эгер өтө көбөйүп кеткен болсо какырык, анда аны азайтууга аракет кылып көрсөк болот. Какырыкты азайтууга аракет кылып көрсөк болот. Анткени бул өтө көбөйө берсе дагы баягы толук кандуу жашоо образынан бизди чектеп коет да. Анан аны кантип азайтабыз? Ал үчүн микробду өпкөдөн толугу менен тазалаш керек да. Кантип тазалайбыз? Албетте эми дарыканада ушул сатылган көп эле ушул таблеткаларды мен сиздерге сунуштасам болот. Бирок бүгүн андай кылбаймын. Саламатчылык, кош келипсиздер. Байкасаңыздар, YouTube'га ошондой эле ушул TikTok'ко дагы бир видео материал даярдадым. Солодка деген чөп боюнча. Ошол солодка чөбүн колдонуу аркылуу биз бронхиттен айыксак болот. Ошондой эле өпкөнү бардык зыяндуу микробтордон тазалай алабыз. То есть бронхиттен айыга алабыз. Жана кээ бир учурларда пневмония болгондо дагы колдонсок болот. Бирок пневмонияда албетте сөзсүз түрдө бизге сунушталган антибиотикти сайдырышыбыз же болбосо таблеткасын ичишибиз керек. Жок, жумушта эмесмин азыркы учурда, үйдө эс алуудамын. Солодка деген чөптү кантип ичүү боюнча мен видео материал чыгарып койгонмун. Мындан мурунку видеону көрсөңүздөр, ошол жерде жазылуу. Улан мырза, сиз бизге арыкта деп ата сөзүңүз диета кыласызбы? Эркек адам, чынын айтайын, эркек адам диета кылыш кыйын да. Бирок Кудай буйрса, өзүмдүн табигый салмагыма ушул жеткенге албетте аракет кылам. Анткени жакшы маселе козгоп койдуңуз. Бул боюнда айтпасам болбойт. 1 килограмм ашыкча салмак болсо дагы мунун ден соолукка тийгизген зыяны болот да. Кээ бир адамдар 20 килограмм, 30 килограмм ашыкча салмакты көтөрүп жүрө беришет. Бул болсо ден соолукту талкалайт. Биринчи кезекте боорду май басат, андан кийин чегелерди басат, уйку безди басат. Акырында жүрөктүн кан тамырлары дагы май менен капталып, анан бул нерсе атеросклерозду пайда кылат. Натыйжада эң эле кесепеттүүсү адамдын өмүрүн кыскартышы мүмкүн. Ошол себептүү эч убакта ушул ашыкча салмак менен жашап калбаңыздар. Дайыма ушул өзүңүздөрдүн табигый салмагыңыздарга жеткенге умтулуңуздар. Рахмат мактооңузга. Бронхит жөнүндөгү алгачкы суроого жооп бердим деп ойлойм. Расторопшаны канча убакыт ичиш керек? Анын сунушталган бир мезгили деле жок. Болгону өтө ашырып жибербесеңиз эле болду. Иче берсеңиз боло берет.
ал өтө пайдалуу нерсе. Бирок расторопши ичүү аркылуу кандайдыр бир оорудан айыгам деп ойлобоңуздар. Бул кону пайдалуу каражат да бул. 1,65 канча салмак болуш керек. Эгер эркек киши болсоңуз 65-70 килограммга чейин боло берет. Эгер аял киши болсоңуз 60 килограмм болгонуңуз жакшы. Улан байке, мен арыктаган сайын салмагым 85 боюнча турат го. 85 салмак деле жаман эмес. Эгер боюңуз 185, 190 болсо 1,65 жооп бердим. Тамак катары эле ичип коюп жүрөм. Тамак катары зыяны жок, ичип турсаңыз боло берет. Улан аке, кандайсыз? Рахмат, Аймерим. Айпери, кош келипсиңер эфирге. Айпери, ооба, Айпери, мен сени билдим. Кош келипсиң эфирге. Мен сиздер тараптан келген кезектеги суроону окуйм. Эгер суроо пайда болсо жаза берсеңиздер боло берет. Демек, подаграны кантип дарылайбыз? Подагра бул моон оорусу. Сөзсүз түрдө врачка барышка туура келет. Сизге керектүү болгон тийиштүү дарылар жазылат. Албетте, мага келсеңиздер мен деле дарыларды жазып берем, бирок эфир учурунда аны ар бирин айтып өтүш кыйын. Сөзсүз түрдө дарылаш керек болот. Себеби мочевой кислота көбөйүп кетсе, бул моон үчүн гана зыяндуу болбой, бөйрөктү дагы жабыркатып коюшу мүмкүн. Андыктан сөзсүз түрдө подагра болгон болсоңуз дарыланганга аракет кылыңыздар. Жакшы. Жүрөк ооруганда ашказан ооруйбу? Жок, жүрөк менен ашказан бири-бирине жакын жайгашкан болсо дагы, жүрөк менен ашказан жакын жайгашкан болсо дагы, бул эки органдын бири-бирине оору боюнча таасири болбойт. Бирок кээ бир учурларда мындай болот. Ашказанда жара болсо, катуу оору болгондо ушуну жүрөк кармап калды, мындайча айтканда инфаркт болду деп ойлогондор бар да. Ушундай адашуудан сак болушубуз керек. Уйку безге үй шартында кандай дарылайт? Негизи мага ушул үй шартында деген дарылоо деген эч жакпайт да. Анткени үй шартында өтө сейрек эле ооруларга дарыланбасак, негизи таблетка түрүндөгү, укол түрүндөгү дарылар менен айыгууга көбүнчө муктаждык болот. Анан үй шартында эмне кылса болот уйку без үчүн? Уйку без үчүн үй шартында туура тамактансак болот. Ашыкча майлуу тамактарды жебеңиздер. Ошондо уйку безиңиздер анча кыйналбайт. Бир отурганда көп тамак жеп албаңыздар. Эмне ичсе болот? Толуу үчүн. Толуу үчүн дагы, арыктоо үчүн туура тамактаныш керек болгондой эле, толуш үчүн дагы туура тамактаныш керек. Биз үчүн пайдалуу болгон азыктарды күн сайын организмге берип толуктап турушубуз керек. Ошондо албетте убакыттын өтүшү менен салмагыңыз кошулат. Башым ооруйт, көнүм азат, бел ооруйт деп ушул комментарий жазат экен көрүүчүбүз Москвадан деп. Демек, сизге кандай жооп беребиз? Эгер башыңыздын ар тарабы ооруп жаткан болсо, чындыгында мен диагноз кое албадым буга, бирок ооруну калтырганы ибупрофен ичип турсаңыз болот. Ибупрофен бир таблеткадан 2 маал ичесиздер. Бир 4-5 күнгө чейин көп убакыт ичкенге болбойт. Анан дагы кайрадан ооруган учурларда иче берсеңиздер боло берет. Үзгүлтүксүз ичкенге болбойт бул дарыны. Анткени ички органдарга, ашказанга, боорго, бөйрөккө жакпашы мүмкүн. Супча жеп калбыз. Жакшы. Азыркы учурда ушул кыш айында умрага баргандар өтө көп болуп жатат. Мен дагы ушул баамдашым боюнча ушул умрага баргандардын мурасы кабыл болсун дейли. Анан дагы ушундай бир факт бар экен да. Эми бул нерсени айтышым керек эмес, бирок айтып кое берейин. Жанагы умрага барып ушу Каба ташты зыярат кылгандан дагы баалуу нерсе адамдын көңүлү экен да. Ошон үчүн эч качан ушул адамдардын көңүлдөрүн оорутпайлы. Бизден ушул кадыр баркыт төмөн болсо дагы, биз үчүн ушул анчалык бизге жакын болгон адам болсо дагы,
керексиз учурда бирөөлөрдүн көңүлүн себепсиз оорутпаганга аракет кылайлы. Анткени адамдын көңүлү өтө баалуу нерсе. Анан бирөөдүн баягы назар деп коет го, жаман назарына түшө турган болсок, эми бул каргышчалык жаман нерсе болбосо дагы баары бир биздин ушул жашообузга ал кайтып келет да сөзсүз түрдө. Ошон үчүн эч кимге эч качан көңүл оорутпай, ар бирибиз бири бирибизди сыйлайлы да. Анан көңүлүм азат деген экенсиз. Көңүл азган болсо, бул дагы көп эле себептен болот. Ошон үчүн атайын бир совет айтыш кыйын. Анан белиңиз ооруган болсо, ушул маздар бар, орун алдырчу маздын түрү көп. Ушул бул жакта эң көп мен ушул жана фастын келди эле сунуштай берем да. Жок эле дегенде диклофенак, артрокол деген жакшы маздар бар. Зум гел деген бар. Ошол маздарды алып, белиңиз ооруганда сүйкөп турсаңыздар болот. Анан бел ооруга ушундай айттым. Анан жана комментарийлерди окуп чыксам, өтө көп адам адрести сурайт экен да. Адресим ошол Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Жана эртеден кечке олтурбайм иште. Ошон үчүн айрым сааттарга эле карам да, байланышып туруп келгениңиздер жакшы. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Уйкусуздук, давление, тизи хрящ, третий степень. Бул деген артроз деген, гонартроз. Анан лечение кыласыңбы? Ооба, лечение кылабыз. Артроздорду, давленияны дагы лечение кылабыз. Көрүнгөнү келсеңиздер болот, жана ошондой эле жатып дарлансаңыздар дагы болот. Байланышуу үчүн өтүп айтып өттүм номерди, ошол номерге. Бул жакта эфирден дагы жазып коюшту. Көрсөңүздөр болот. Анан эми келгениңизге чейин мен эмне сунуштай алам сизге? Уйкусуздук боюнча. Уйкусуздук чындыгында мен анчалык жакшы сунуш бере албаган көйгөй да. Анткени дарыларды жазсам дагы ошол көңүлүм толбойт. Уйкулуу дары жаза турган болсом. Анткени уйку дары ошол пайда беришине, то есть уйкуну толук келтирип беришине далил жок. Бир жагынан анын зыяны да болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн уктата турган дарыларды көп сунуштай бербеймин. Анан айрым адамдар жана магний ичип эле уйкусун келтирип алат экен. Балким ушул магний жардам берет сизге. Магний ичип көрө бериңиз. Анан магнийди D витамини менен кошуп ичкен пайдалуураак. Андыктан ушул D витаминди и магнийди чогуу эртең менен тамактан кийин ичип туруңуздар. Алейкум ассалам. Ашказан жарасына демек ашказан жарасын сөзсүз түрдө дарылаш керек. Болбосо бул алкыры түбү сиздин өмүрүңүздө коркунуч да туудурушу мүмкүн да. Ошол себептүү жазылган дарыларды ичиш керек болот. Балким сизге ушул дарыларды жазып беришкендир. Ашказан жарасы 2 айга чейин дарылана турган оору да. 2 айдын ичинде буюрса жакшы болуп калат. Ремиссия болот, ашказаныңыз толук айыгып кетет. Анан ошого чейин диета кылып туруш керек болот. Эгер Ошто же Ошко жакын жерде болсоңуздар, келиңиздер, лечениясын жазып берем. Эгер узагыракта жашашкан болсоңуздар, анда онлайн консультация алсаңыздар дагы болот. Шылаңы jutkан кагазыңыздарды жөнөтсөңүздөр, ошого карап туруп мен сиздерге дары-дармекти жазып берем. Бөйрөк туш муздай берет, бирок оорубайт. Бул эми оору катары саналбайт. Анан кечинде жок дегенде жылыйт да баары бир. Түшүп оорунуп жатканыңызда. Жылуураак кийингени аракет кылыңыз эле дейм, башка эч нерсе сунуштай албайм. Почкиге кайсы лекарство жакшы? Кызым баттан кирип боло берет. Эмне кылыш керек? Бөйрөктөргө эми бөйрөктө дагы бир канча оору бар да. Кайсы оору бар бөйрөгүндө, ошого жараша сизге кандайдыр бир дары жазылат. Андыктан консультацияга келиш керек болот. Анан бат-баттан кирип болуп жаткан болсоңуз, айтарым, лимон жеп көрүңүз. Анткени ушул мен ушул лимон аркылуу айыкканмын да, грипп болбой турган.
Азыр деле болом го, бирок мурдагыдай көп эмес. Ошон үчүн лимон жеп көрсөңүз. Кара балтада жашайм, да эмне дары жазып бериңизчи. Анда мээриме же консультацияга жазылыңыз жана номерге WhatsApp'tan жазсаңыздар 0504 44 55 28 0504 44 55 28 тийиштүү ушул төлөмдү кыласыздар, кагазыңыздарды жөнөтөсүздөр, анан мен сиздерге дарыларды жазып берем. Кандай ичиш керек, кайсысын ичиш керек. Пилонефрит болсоңуз, буга эми оорунун козгогон учуру бар, айыккан учуру бар да, ремиссия деп коет. Эгерде мурда пилонефрит болгон болсоңуз, эч нерсе кылыштын кереги жок ага. Эгерде азыр козгоп жаткан болсо, анда оору азыр козгоп жаткан болсо, мынакей менин номериме закреплетип койдук, жазып алсаңыздар болот, WhatsApp'tan жазасыздар. Азыр козгоп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө антибиотик терапия кылыш керек болуп калат да, антибиотик ичиш керек болуп калат эгерде оору азыр козгогон болсо. Болбосо бул дагы өтүшүп кетиши мүмкүн. Ар бир ооруну козгогон учурунда аны дарылап коюңуздар. Дарегим ошол Ош шаарында жеке клиникалардын биринде иштейм. Байланышып келе бересиздер. Расторопша май басканга болобу? Азыркы күндө жирой гепатоз деген дарт өтө кенен таркап кетти. Көпчүлүк эле адамдарда бар. Башында коркунуч жок, жада калса жылдар бою деле коркунуч жаратпайт, бирок ошол жирой гепатоз менен жүрө берсе, бул дагы акыртыы сизди кыйнап башташы мүмкүн. Жада калса өмүрүңүзгө коркунуч туудурушу мүмкүн. Ошондуктан өз учурунда дарылаш керек да. Жирой гепатоздон айыгуу боюнча консультацияга жазылсаңыздар болот. Өйдөдөгү айтылган номерге байланышып. Анан расторопша жардам береби? Расторопша бул албетте биз үчүн пайдалуу азык организмибиз үчүн, бирок дары деп эсептелинбейт. Жирой гепатозго дагы жардам бериши мүмкүн, бирок аны дагы толук жок кылбайт да. Ошон үчүн жирой гепатоздон дал ушул расторопша менен айыгып кетем деп ойлобоңуздар. Жирой гепатоз болгондо туура тамактаныш керек, ашша майлуу нерселерди жебеш керек, камыр тамактарды азайтыш керек. Албетте бул курук эле сөздөр эмес. Бул илимий тастыкталган нерселер. Сөзсүз сизге ошол айтылган нерселерди аткара турган болсоңуз, азыр ушулардын жыйынтыгы болбой койбойт. Жирой гепатоздон 6 айдан 1 жылга чейин дайым буюрса энергетик кылып айыксаңыздар болот. Болгону сиз туруктуу болушуңуз керек, айтылган сунуштарды аткарышыңыз керек болуп калат. Кандай ооруларды дарылайсың деп жазыпсыздар. Демек, мага дарыланганы келсеңиздер болот, то есть лечение жаздырганы, же болбосо келгенден кийин жатып дарылансаңыздар дагы болот. Ушуну айтып өтөйүн. Кандай ооруларды карайм? Биринчиден эндокринологмун. Эндокринолог бул гормоналдык ооруларды кароочу врач. Эң аввал ушул кант диабети 1-чи тип, 2-чи тип, несахарный диабет деген бар. Семирүү бар, мисалы ашча салмак, кээ бир адамдардын салмагы жетишсиз. Анан зобтун бир канча түрү бар. Ошолорду карайм. Гормоналдык дагы толтура оорулар бар. Ошол оорулар боюнча дагы кеңеш алганы келсеңиздер болот. Мындан сырткары терапиялык ушул ооруларды дагы карайм. Айталы ашказан ичегилерди, өт, боор, уйку без, анан бөйрөк ооруларын карайм, муун ооруларын карайм, жана жаткырда карайм өтөдө айтканымдай. Ушул оорулар боюнча көрүнгөнү келсеңиздер болот. Өпкөндө айтып койбосом болбойт. Бронхит. Ич катканга кандай кеңеш бересиз? Ич катканга организм эмнеге муктаж болсо, ошолорду толукташыбыз керек болуп калат да. Эң аввалы таза сууга муктаж биздин ушул организмибиз. Андыктан күнүнө 1 литрден кем эмес таза суу ичип турасыздар. Өрүктүн кагы, кайнолонун кагы, мындан сырткары жашылчалар, мөмө жемиштер, айрыкча алма, көк алма, ушулар ичти жакшы жумшартып берет. Ушулардын бардыгын рационго кошосуздар. Ал эми айрым азыктарды болсо тескерисинче чектешибиз керек.
қуырылған тамақтарды, майлы тамақтарды, анан сүт ушуларды азайтыш керек же токтотуш керек. Ошондо ич катуудан кутула аласыздар. Тизе бүктөлүп ооруйт. Эгер тизеңиз ооруп жаткан болсо, эң обалы тизеңизде рентген кылдырасыз. Рентген, анан ошону ревматолог врачка көрсөтөсүз. Сизге туура кеңеш берип, жардам берет деп ойлойм. Алейкум ассалам, кош келипсиздер. Мен ар дайымкы пациентим окшойт бул Айбек аке. Жакшы, кош келипсиз эфирге. Айткан сунуштарымы аткарып атасызбы? Жанагы кандын дарысын ичип атасызбы? Биринчи жолу көрүп окшойсуз бул эфирде, каналда. Демек, айтып өттүм тизе боюнча. Анан шланга наркоз менен жутулабы? Демек, шланга жутса болот. Наркоз менен дагы, без наркоз дагы. Наркоз менен жута турган болсоңуздар, бул процедуранын эч кандай зыяны болбойт. Анткени үстүртөн эле наркоз аласыз да. Ашказанды толук текшергенден кийин 10-15 мүнөттө кайра уйгуносуздар. Андыктан наркоз менен деле жутсаңыздар болот. Болгон эле айырмасы акчасында. Эгерде жөн жута турган болсоңуздар 1000 сомго чейин болот. Эгерде наркоз менен жутсаңыздар 3000-4000ге чейин болуп калат. Аны ушул шланга жуткурган врачтардан сурайсыздар баасын. Мен билишимче ушундай да. Сиздер тараптан келген бир канча суроолорду окудум. Баарына керегинче жооп бердим деп ойлойм. TikTok баракчасында дагы, Instagramда дагы, жана ошондой эле YouTube'да дагы бармын. Жакшы билесиздер өзүңүздөр. Ушул жактардан мени издесеңиздер болот. Телефон номерими дагы ушул жактан, дарегими дагы ушул жактан алсаңыздар болот. Анан албетте, эгер көйгөй болуп жаткан болсо, ооруп жатсаңыздар, консультацияга келиңиздер. Анан жатып дарылануу дагы мүмкүнчүлүгү бар экендигин дагы бир ирет эстетип өтөйүн. Анан азыркы учурда ошол Дене Сакча шоу деп курс ачканмын. Алгачкы ушул группа окуп жатат, бир канча адам. Албетте төлөм менен жүргүзүп окуп атышат. Бул жерде эмнени ала аласыздар? Бул арыктатуучу курс эмес же салмак коштуруучу курс эмес. Бул курс ден соолукту кантип сактоого жана аны коргоого жана ошондой эле анын ушул бүтүндөй жакшы сакталышын шарт түзүүгө үйрөтөт. Организм эмнеге муктаж, эмнелерден сакталышыбыз керек, кайсы ооруда кантип айыгыш керек, кайсы анализдерди дайыма тапшырып туруш керек. Кыскасы, ден соолукка таандык болгон бардык пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Соц тармактарга жүктөлгөн көп маалыматтарды ушул Дене Сакча шоу курсуна катышып туруп билсеңиздер болот. Жана курстун алкагында ар бир адамда ушул консультация алуу мүмкүнчүлүгү дагы болот. Өзүнүн суроолорун берип, ошол суроолорго жооп алса болот. Андыктан Дене Сакча шоу курсунда мен сиздерди күтөм. Бул курска катышуу аркылуу өтө айтканымдай ден соолугуңуздарды, жаштыгыңыздарды сактай аласыздар. Кудайым буйрса, оорубай жашоого сиздерде мүмкүнчүлүк пайда болот. Ушуну менен мен сиздерден эфирди токтотоюн. Балким ушул кечинде кайра эфир кылып калышым мүмкүн. Бүгүн эгердир Кудайым насип кылып убактым көбүрөөк болуп жатат.